Bu videoda gazdalgan sular tuuralı biraz malumat bere keteyин. Barыбыз айтып жүрөбүz, билебиz gazdalgan sular ziyan экенин, бирок эмне үчүн зыян экенин анча биле бербейбиз. Алардын зыяны көп эле болуш керек. Мен алардын бирөөсүн айтып кетейин. Gazdalgan суулардын көпчүлүгүндө канттын курамы көп болот. Ошонусу менен зыяндуу. Эмнеге дегенде, ансыз деле биз күнүмдүк турмушта жеген азыктарыбыздын көпчүлүгүндө углевод бар. Углевод деле организмге киргенден кийин глюкозага айланат. Кант деле глюкозага айланат. Ошол глюкозаны табигый азыктардан алсак жакшыраак болот. Ал эми аны суудан, gazdalgan суулардан ала турган болсок, күч келет, мындайча айтканда. Ашыкчалык кылат. Ошонусу менен зыяндуу. Ошондуктан негизи муну биз мурдатан ичип жүргөнүбүз үчүн, жагымдуу болгондугу үчүн эле, анан жеткиликтүү болгону үчүн эле иче беребиз. Бардык эле жаман адаттардан, ошо катары ушул gazdalgan сууларды ичүү адатынан деле кутулсак болот. Мен сиздерге ошол нерсени сунуштайм. Эгер өзүңүздөр ден соолугуңуздар, жакындарыңыздардын ден соолугу сиздер үчүн кадырлуу болсо, ичпей эле коюңуздар.